башка эпостар жөнүндө, эпос айтуучулар жөнүндө сөз болуп аткан бул Кыргызстандын жеринде биринчи болуп өткүзүлгөн эпос айтуучулардын биринчи форуму болуп аткандыгына абдан кубанып атам. Ушул чоң иш-чаранын ачылышы менен жүрүшү менен жалпы Кыргызстандын элин, анын ичинен мен кыргызмын деген кыргыздын жарандарын чын дилимден куттуктап, бул форумдун ишине ийгиликти каалаймын. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан ар бирибиз бул жерде отурган 10 мамлекеттен келген адамдардын баары ар ким өздөрүнүн ата мекенинин жарандары, өздөрүнүн мамлекеттеринин мекенчил адамдарыбыздар. Ошол катары менен айта турган нерсе, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлигинин башында турган адамдардын, таанылап айтсам, Кыргыз Республикасынын урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун колдоп бир нече жол указдарды чыгарды. Бул Манас улуттук академиясынын 53 министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров токтомдорду чыгарды, буларды каражат бөлүшкө иштери боюнча ушуларга ошондон бул бүгүнкү форумдун ачылып аткандагы мамлекеттик өздөрүбүз колдоосу, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Сапарбековичтин өзү катышып ачылышын өткөрүп кетти. Буюрса мындан ары дагы мамлекет колдоп, ушул Манасты көкүрөтө көтөрүп, Манасты ар бир кыргыздын мен кыргызмын деген жүрөгүнө, көңүлүнө сиңиргидей иштерди жасашыбыз керек. Анан улуттук Манас академиясынын жетекчиси, филология билимдеринин доктору Таланталы Алмамбетович Бакчиевдин өзүнө, командасына да мен ыраазы болуп атам. Абдан жакшы уюштуруп турсуңар. Негизи Кыргызстанда ачып аткандын бир жагы жакшы жагы, качан 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин сөз болсо дагы биринчи форум Кыргыз Республикасында, Манастын родинасында өткөн деген сөзү калат. Ушунусу менен бүгүнкү иш-чаранын ачылышы, жүрүп атышы өтө маанилүү деп эсептейм.